Адамдар тоқтықтан бұзылады. Айвандар аштықтан бұзылады. Шындығында ошондай. Мұқтаждық не білесіз бе? Мұқтаждық чыныгы жашоого бизди тарбиялай турган бир чоң бир неамат деп ойлойм мен. Себеби жокчулук, мұқтаждық чыныгы кыйынчылык. Жөнөкөй мисал, апаңыз ооруп калса, больницага барсаңыз, Кудай сактасын биринчиден. Бирок ооруп калсаңыз, апаңыз больницага барсаңыз, өзүңүз жетпеген акчаны дары-дармегин тизбегин жазып берсе, мындай учурлар чыныгы кыйынчылык учурлар. Базарларда көрсөңүз, билсеңиз, угуп калсаңыз керек. Өздөрүнүн тарелкаларына, табактарына алып алып, манты, самса, шашлык деп ар кандай базарларда айланып, жаш кичинекей балдар, алардагы башка достору сыяктуу телефон ойноп, саартан кечке жыргап, апасы атасы табып берген нерселерди жеп, мороженое талашып жеп, ошентип жыргап жатса, уктаса болот. Бирок анын атасы өтүп калган болушу мүмкүн, же таштап кеткен болушу мүмкүн. Өзү карындашын карап аткан болушу мүмкүн, же өзү атап ооруп жаткан апасын карап аткан болот. Чындыгында муктаждык ошону базарга алып чыгат, муктаждык ошону ошол иштерди кылышка мажбурлайт. Болсо кичинекей жаш бала аракетин токтотпойт. Базарларды карасаңыз, үмүтүн үзбөстөн айланып тегеренип ар нерселерди сатып жүрөт. Ошол сыяктуу Ховард, бул баланын аты Ховард. Бул дагы ошол апасы бышырып берген бышырыктарды үймө-үй, эшикме-эшик, үймө-үй кыдырып, такылдатып, тырсылдатып, өзүнүн апасы бышырып берген бышырыктарды сатчу эле. Күнөрдөн бир күн айланат экен көчөлөрдү, бири эшикке келип тыкылдатып, өзүнөн кетип калат. Бала алсыздыгынан үшүн жоготуп, өзүнөн кетип жыгылат. Аны байкап карап турган аял ал балага көзү назары түшөт. Бирок жыгылып жаткан учурда дагы колундагы буюмун акырын жерге коюп жыгылат. Себеби апасы бышырып берген бышырыктар. Бул нерсени сатыш керек, акча кылыш керек, өзүнүн үй бүлөсү бар, апасы бар, караш керек. Айтор бул баланы көргөн аял өзүнүн үйүнө алып кирип жардам берет. Бала Ховард жумшак төшөктө көзүн ачат. Ал жерде өзүн башкача жалаттык сезими менен сезет. Туруп, эки жака кыймылдайын десе, өзүңдөн кетип калдың, мен сага жардам берем деп алып кирдим деп аял киши айтат. Ал аял, бала өзүнүн көз карашы менен ал аялга карап, өтө бир башкача болуп жылмайып карайт. Карап туруп калат. Себеби апасында бар кал, апасы сыяктуу нур жүз ошол аялда бар эле. Өзгөчө жүзүндөгү калы өзүнө тартты. Бир муздак айран алып келди. Айранды ич уулум деди, балам деди. Айранды ичти. Бары жокко акча менен мамиле кылып жүрүп, кичинекейинен акчага көнүп калган, акчасыз эч кимсин деген принцип системага кирип калган бул бала айрандын акчасын сурайт. Канча сом болду кызмат акы дегендей маселени кылат. Менин апам мээримдүүлүк, боорукерликти акчалап болбойт деген. Акчанын эч нерсенин кереги жок. Кеңири кете бер балам дейт. Бала ал жерден чыгат экен, сүйкүнүп, кубанып, ар дайым жок дештерине үйрөнүп калган бул бала. Жок деген эшиктер нур жүзүнө корс деп жабылгандар, чындап товар сунуштап барганда өтө жеке мен дагы башымдан өтө көп өткөн. Чындап кыйналасың. Баягы бирөөгө жалынып барыш, бирөөнүн мамилеси кылыш, карабай коет, эшигин жаап коет, мамиле кылбай коет. Өзүн көтөрөт, себеби сага бирөө жалынып келип атат, мамилеси же башкача болот. Бирок бул келген апа өзгөчө мамиле кылды. Адамдарга болгон ишеничи дагы өзгөрдү бул баланын. Жакшы мамиле кылуу менен бул аял балага күчтүү тарбияны жана адамдарга карата ишеничти берип койду. Бул Кудай Таалага дагы, адамдарга дагы ишеничи өзгөрдү. Жаштыгынан кыйынчылык көрүп келип аткан бала. Бирок
Чында ушундай. Товарды сунуштаганда мисалы айнып калган, кагазы жок, сертификаты жок, фонддон документ алыш керек, кагаз алыш керек, регистрация болуш керек. Кана сенин товарыңдын көп бөлүгү башка айтып ушундай нерселер көп болот. Бул адам ошентип кыйналып, кыйынчылык көргөндөр чыныгы эр азаматтар болуп жетишет. Чыныгы кыйынчылык көргөндөр чыныгы эркектер болот. Кыйынчылык көргөндөрдөн коркун, себеби алар кантип күрөштүн жолун нугун билет дейт да. Чында ошондой. Бул дагы кыйынчылык көрүп врач боламын деп врачтыкка окуп, эң алдыңкы диплом болсун, байкасы болсун алып, ал эң күчтүү врач болот. Ховард Келли өзүнүн больницаларын ачат. Ховард Келли деген өтө көп илимий ачылыштарды кылат. Күнөрдөн бир күн ага бир аялды алып келишет. Больницасына алып келсе, баягы аял текшерип жатып, жүзүндөгү калы өзгөчө өзүн тартат. Ал аялдарда кээде кездешчү ооруга, өтө айыккыс ооруга чалдыккан. Бирок врач калы менен ал аялдын өзгөчөлүгүн байкап, ал аялды өзү кароосуна алат. Жардамчысын айтып коет кээ бирлер. Андай эмес. Бул өзү карап, бир ай деген тынымсыз эмгек кылып, мээнет кылып, ошол аялды түзөтөт, бутуна тургузат. Бул аялдагын түзөлүп, больницадан чыгуу учурунда больницадагы дары-дармектер, кызмат акы, чекти кыжалаттык сезими менен колуна алып, көздөрүнөн жаш алат. Ал катта эмне деген эле, билесизби? Бул жерде мээрим жана боорукерлик сатылбайт, акчаланбайт. Акча алынбайт мээримдүүлүк, боорукерликке. Сиз мээримдүүлүк, боорукерликтин акысын бир чыны айран менен эч ак төлөп койгонсуз дейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде алына турган сабак өтө көп. Маани берсе өтө көп. Жыйынтык албетте өзүңүздөрдөн